тештен кыйкырдым. Айланайын балар жатып калды. Скорый чакыргыла. Өздөрү алып кетип калганда. Рұқсат беруші адамға обыск бар ғой. Өткөн айдын соңунда биздин редакцияга бийиктиктен 24 жаштагы бала кулап түштү деген телефон чалуу катталган. Окуя Абай Акунбаев көчөлөрүнүн кесилишиндеги бул курулуш объектисинде орун алган. Күбөлөрдүн бири Алмакунов Сагынбек кырсык болгон учурда Бишкек музыкалык педагогикалык колледжде жумуш ордунда болгон. Мен бул жакта эле келе жатканда эле деп бакырык чыгып калды. Бу жерде лицалар бар эле. Мына ошондо бягын эсептегенде 3, бирок подвал менен кошкондо 4 эчеш мына көрүнүп турган. Жана X болуп турбайбы? Ошо X-тин биринчи эшиги болуп калат, терезеси. Ошол жерден бала кулап түштү. Анан эле мен чыңгырып бара калдым. Бара калып анан тешикке бардым дагы, тештен кыйкырдым. Айланайын балар жатып калды. Скорый чакыргыла деп. Десем скорый чакыр деп үстү балдар деле бызылдап калышты. Мен ошодон жүгүрүп баратага чейин бардым. Барсам бир машина кирип кетти, баланы көтөрүп барып салышты, мен машинанын алдында тура калдым. Скорый чакырып койдук, айланайындар, законный болсун да, скорый болсоңар, эми силер кайка бармаксың десем болбой эле алып кетип калышты. Болжол менен 15 метр бийиктиктен кабаттан кабатка чабылып, бетондолгон жерге кулап түшкөн чалажан жигитти курулуш компаниянын өкүлдөрү жеке автоунаага жүктөп белгисиз тарапка бет алышкан. Алардын мындай кадамын кырсыкты жаап жашырып салууну көздөгөн деп бааласа болчудай. Бул 16 ноябрда саат 2:33-тө чакыруу түшүптүр. Бул Тарик Абай 7-үйгө бийиктиктен кулам деп 24 жашар мужчина деп түшүптүр да. Фамилиясы жок. Анан 2:33-тө түшкөн. Анан сразу эле бригадага 2:35-те өзү чакыруу берилген да, рация менен берилген. Аналар на место прибытия ордуна барганда уже өздөрү алып кетип калганда, машинага салып алып кетип калган, бүгүн билет эмне менен алып кеткен. Ошол алып кетип калган. Бир бригада барып кайра келген. Учурда жабырлануучунун тагдыры дайынсыз боюнча калууда. Адистердин айтымында 4-чү кабаттагы бийиктиктен кулаган адамдын буту колу, кабыргалары, баш сүйөктөрү жабыркап, айрым учурда жүлүнү да үзүлүп кетиши мүмкүн дешет. Андай учурда жабырлануучуга медициналык тез жардам көрсөтпөсө, адам өлүп да калышы мүмкүн. KG Group курулуш компаниясына тийиштүү бул объектиге кирип, окуянын катталган жерин тасмага тарталы деген ниетибизди ташкап, андагы коопсуздук кызматкерлер бизди дарбазадан ары киргизген жок. Жок, ошо объекттин тартып алам, эмне силер жашырып атасыздар? Ким силерсиз? Чыккылашка жүрүң. Жок, бу жерде мен Бул жактан анда түртпөгүлөр. Бармабачы. Жок да эне. Барма. Кандай барма? Законун бар, киргизген болбойт. Коопсуздук чаралар сакталбаган KG Group курулуш ишканасынын башкы кеңсесине баш багып, аталган окуяны айтканыбызда компаниянын жетекчиси Имамидин Ташов көпкө чейин айтпай, жаап жашырууга аракет жасады. Суроолорду далилдүү фактылар менен келтиргенибизде гана Ташов моюнсунуп, болгонун болгондой айта баштады. Бул жөндө мен ошол убакта сыртта болчумун. Ошол күнү эле кабар келди, ушундай болду. Анан мен сразу ошол эмнелер болуп, коопсуздук сакталбаганын айнамбы десек, ошол экөө кичине ойношо кетип, анан ошо четте тургандан кээ бир деңгээлдеги эми бул биз баягы таржымалдап аткандыгыбыз, биз закон жагын карап атабыз. Ошол убактагы кырсык ал нерсени торой албай калды жол. Албетте, кырсык Каш кабактын ортосунда. Бирок ошол коопсуздук чараларын көрүү менен кырсыкты алдын алуу дал ушул Ташов мырзанын башкы милдети болуп эсептелет. Ал боюнча мыйзамда да так көрсөтүлгөн. Кылмыш жаза кодексинин 142-беренесине ылайык. Эгер курулуш компания өзүнүн кол алдындагы кызматкерлерди коопсуздук эрежелери менен камсыздай албай, анын кесепетинен жумушчунун ден соолугуна оор залал келтирилсе, курулуш компаниянын ээси 2 жылдан 5 жылга чейин эркинен ажыратылып, 3 жыл аталган тармак менен алектенүүгө тыюу салынат. Аталган факты боюнча укук коргоо органдары тарабынан дыкаат иликтөөгө алынат деген ишеничтебиз.
Алдын ала маалыматтар боюнча KG Group курулуш компаниясынын объектисинин 4-чү кабатынан кулап түшкөн жабырлануучунун абалы бүгүнкү күндө оор бойдон калууда. Журналисттик иликтөөбүздүн жүрүшүндө маалым болгондой, кырсык аталган курулуш компаниянын мыйзамсыз объектисинен орун алгандыгы боюнча маалымат түштү. Абай Акунбаев көчөлөрүнүн кесилишиндеги бул 12 кабаттуу 2 турак жай Таштан Эрматов атындагы Бишкек музыкалык педагогикалык колледжинин спорт аянтчасына мыйзамсыз салынып жатыптыр. Конституцияда көрсөтүлгөндөй жеке тарап мамлекеттин мүлкүнө кол салууга акысы жок. Учурда KG Group курулуш ишканасынын Бишкекте 13 көп кабаттуу объектиси бар. Алардын канчасы мыйзамсыз салынып жаткандыгын кийинки чыгарылышыбыздан кенен көрө аласыздар.